Assalamu alaikum. Mına bugün benzobaktı. Tikonun benzobagын düşürüp remont kılıp kayra salgandı tartıp көрgөзөбүz. Birinci очередь машинanın döngölөгүн чечип алдык. Yandan кийин ашыл жерде болттары бар. Bir, al жерде экинчи болт бар. Bundan keyin al жерде 3. Alt жағында duruyor. Asıl жерде var. 4. Hazır ошол 4-өн чечебиз. Андан кийин bir датчик келет. Ошол жерде бензин куюлган патрубкасы бар. Шуларды үзөбүз. 12 головка чөт. Hazır üçөөнү бошоттук, ушул акыркы болту калды. Daha bir bolt çıktı. Bundan keyinki asıl yerde bolt var. Hazır. İkinci boltumuz daha çıktı. Bakkıyla düştü beri. Hazır artacağım boşaltıyoruz. Şunday boltların çeçip aldık. Hem hazırda 2 patrubka var. Bir benzin koygan, bir jigit karbüratora ketken. Yandan keyin iskeri jakta iştekeri var эле. Аны iskeri jaktan üzdük. Salondan. Mына içkerikidegi salon iştekeri бұл жаққа түсті. Асты жағында тұрады. Шул жерден уланған.
Ушул жерлерде дагы патрубкалар бар. Фильтр и обратка. Экөөнү штекеринен чыгарабыз. Андан кийин биздин патрубкабыз чыгат. Ушул бакты асты менен чыгарып алабыз. Обратка. Мындай ичке патрубка. И подача мындай калың фильтр бар ушул жерде. Азыр экөө тең чечилди. Андан кийин ушул эки патрубканы чечебиз. Мына ушундай бул жагы чыкты. Хавыттын акыбалы ушундай болуп калды. Хамыт өлдү. Замен башка алыш керек. Бензобак. Ушул жерден үздүк. Бардык жактары үзүлдү. Азыр чыгарып бягын көрөбүз. Ушундай. Ошо тико бензобак. Üstlerine light olup. Oho. Şu ordu. Benzobактын ordu. O balonu көтөрүп, астынан эле чыгарып алып алдык. Салонго каткан штекери. Алып каалагандай ремонт кылып, кайра ушул жолдор менен салып койсо болот. Азыр биз суу түшкөнбү, ошону текшеребиз. Кайра салабыз ордуна. Кир турпулай. Ушул турпак менен жүргөн алгандай түсү башкача болуп, мындай турпак өң өзгөрүп кетиптир. Неден болгон билбейм. Ушундай бактын шекелери полный турпак. Куюп алдык бензинди. 5-7 литрге жакын бензин бар экен. İçinde dağ kaldı. Azından bu yola
Так, мына ал соруучу. Бензонасос ушул жактан сорот, наркы мотор жагынан. Бул жөн эле патрубка кирет. Мына ал жерде бензодатчик, мына обратка. Эки патрубка, бир зым келген мына ушундай датчикке көргөзүп берет. Датчикти мына ушул жерден алмаштырып замен болот 4-5 болт менен.